Атаң барда танкасың, атаң жоқто маңқасың деген сөз бар. Буну балким сиздер бир жактан уккандырсыздар, бирок бул нерсе чындык. Бул нерсе 100% чындык, достор, туугандар, менин бүркүттөрүм. Неге? Анткени атаң барда атаңдын дуасы сөзсүз түрдө пардасыз, түзмө-түз кабыл болот дагы, баласына кылган дуасы мындай бир кабыл болот сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн мен өзүмдүн мисалымды айтып кетейин. Кудайга шүгүр, ата-энем басса турса дагы оозунда балдары биз, дуасында биз. Ушул балдарын кыйналбасын, ушул балдарын жүдөбөсүн, ушул балдарын жакшы жашоодо жашасын деп бизге дуа кылып турат. Мен каалабас элем ата-энемдин мындай бир бай болуп, анан ошол байлыгынан бизге сарптап, жок, андай эмес, тескерисинче биздин өзүбүздүн потенциалыбызды ача турган деңгээлде дуалардан кылып турса, анан өзүбүздүн мындай күчүбүз менен, ишмердүүлүгүбүз менен ушундай бир жаңы деңгээлдерге жетип турсак дейм да. Кээ бир адамдар, мисалы үчүн, сырт тараптан мен жетишкендерин көрүп, бунун эми атасы байда деши мүмкүн, бирок атам бай эмес. Эми бай дегенде кандай? Руханияттан бай атам, дуадан бай, ошол нерседен сарандык кылбайт. Бирок Кудайга шүгүр, ушул нерсенин бардыгына жараткан Таалама ыраазычылык билдирип шүгүр деп айтам. Мээнет кылып отуруп, акырындап ушул нерсеге жеттик.